بالله من الشيطان الرجيم وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. Allah Teala Kaf surasında Peygamber aleyhissalatu vesselamga kitep düşürdü. Jana oşol kitepti düşürgöndө aytıp жаткан. İmansızlardı eskertүү üçün, korkutuu üçün, mumunlardı sүйünчүлөө üçün dep. Oşonun ulandısı Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de Peygamber aleyhissalatu vesselamga imansızlardı korkutup eskertүү üçün, жана амал кылган ыймандууларды сүйүнчүлөө үчүн ошондой эле коркутуп эскертүү үчүн Аллахтын баласы бар деген адамдарды. Алардын бул айткан сөзгө илими жок жана аталарынын дагы чоң болду сөздөрү ооздорунан чыккан бир гана жалганды айтышты. Сен өзүңдү жок кылып аласыңбы? Bulardın артынан эгер ыйман келтирбесе бул сөзгө өкүнүп. Аллах Таала эки нерсени айтты да, капырларды коркутуш үчүн, коркутуп эскертиш үчүн кыяматтын азабынан, дозоктун азабынан. Ошондой эле кайра айтып атат, коркутуп эскертүү үчүн Аллахтын баласы бар деген адамдарды. Дозокко түшүүчү инсандардын арасынан буларды өзгөчө бөлүп айткандыгынын себеби ошол доордо Пайгамбар алейхиссаламга динге каршылык кылган, ыйманы туура эмес, ишеништери туура эмес, ширк кылган үч түрдүү адамдар бар эле. Биринчиси Алланын периштелерди Алланын кызы деп айтат эле меккеликтер. Ал эми насоролор болсо, алар айтат эле İsa aleyhisselam Allah'ın oğlu dep, Allah'ın balası dep. Jana Jööттөр bolsa Yahudiler, alar aytat ele Uzayr ibnullah, Uzayr aleyhisselam Allah'ın balası dep aytat ele. Mına oşol üçöөнү айтып атат. Ушинтип жалган айткан адамдарга, ширк кылып жалган айткан адамдарды эскертиш үчүн сага китеп берди деп. Ошолор Аллах Тааланын баласы бар дейт эле. Бирок ушул айткан сөздөрүнө алардын эч кандай бир илими да жок эле, алардын аталарынын дагы. Адамдар эки себептен сөз айтат. Биринчиси бир нерсени билип тактап туруп айтат. Экинчиси бирөөдү ээрчип туруп айтат да. Эми кара, сен бир нерсени тактап билбесең айтпагының. Илимиң болбосо ал туурасында. Экинчиден, сен ишенген адамдын да илими болбосо айтпагының да. Ошондуктан Аллах Таала айтып атат, ошол Алланын баласы бар дегендердин өздөрүнүн илими жок бул туурасында. Тагыраак айтканда, Аллах Тааланын баласы жок. Андай деген буларда илим жок, андай деген далил жок. Бул илимсиздиктен болгон. Бул акылсыздыктан болуп жатат. Себеби акылдуу инсан акылына салса деле ушул сөздү айтпайт эле да. Эгерде атабыз айткан, биздин ата бабабыз ушундай дей турган болсо, алардын деле бул туурасында эч кандай далили дагы жок эле, эч кандай илими дагы жок эле айтып жатты дейт да. Оор болду, чоң күнөө болду булардын оозунан чыккан калима. Өтө чоң ширк болуп саналат. Алланын баласы бар деп айткан. Алар айтышат, болгону жалганды гана. Ошондуктан адам дин туурасында сүйлөй турган болсоң да, же жөнөкөй эле бир сөз сүйлөй турган болсоң, сен тактагының ушул туурасында сенин так илимиң барбы? Сен ошону билесиңби? Анда айтканың. Эгер так билбесең, жөн эле бирөөдүн айткандыгынан айтып жаткан болсоң, анда айтпагының. Эмне үчүн? Бул жалган. Жалган айткан күнөө болот да. Дин туурасында дагы, башка адамдар туурасында дагы бир нерсе туурасында билбесең, сен айтпагының. Ойлоп туруп ушундай болсо керек, же паланча айтты,
ошонун уктум, элдер айтып атат, кишилер айтып атат деп сүйлөгөн бул жалган гана болот. Эмне Алла айтып атат да, алардын илими жоктуктан, алардын жахилдигинен, эч бир нерсени билбегендиктен, аталарынын да илими жоктугунан, акылларынын жоктугунан не деп атат? Алланын баласы деп айтып атат. Бул айткан оозунан чыккан сөз өтө чоң күнөө болду. Ияқулуна илля кадиба, болгону жалганды гана айтып жатат. Ошондуктан адам сөз сүйлөгөндөн мурда жалган болуп калыштан коркуп, айтар сөзүнү тактап алыш керек да. Бир нерсени бирөө бир нерсе жасап жатканын көрүп, же угуп калып айта берсең, бул күнөө болуп калат. Тактап, так илим болмоюнча сүйлөбөш керек да. Ошол үчүн Аллах Таала айткан: "Вала тахфу ма лайса лака бихи илм". Ээрчибегиниң, илимиң жок нерсени, билбеген нерсеңдин артынан түшпөгүн деген маанида. Сен бир нерсени так билген жоксуң, тактаган жоксуң. Бирөөдүн айтканын эле угуп калдың, же бир нерсени көрүп калдың, ошонун артынан ээрчип кете бербегиниң деп айткан да. Инна сам'a вал басара вал фуада. Албетте кулагың да, көзүң да, жүрөгүң да суралат эртең. Адам эки жол менен илим алат. Биринчиси сезүү органдары менен. Көрөсүң, угасың. Экинчиси ойлонуп туруп айтасың. Акыл менен. Ошол жерде сен бир нерсени көрүп эле, же бир нерсени угуп туруп эле сүйлөп кое турган болсоң, эртең жооп берип каласың дейт. Бул жерде сенин кулагыңды, көзүңдү сурабайт кыяматта, ошонун ээсини сурайт. Ким бир нерсени көрүп туруп эле ушак кылып айтып кетти, ким бир нерсени угуп туруп тактабай сүйлөп кетти, эртең кыяматта ошого жооп берет экен да. Эми акыл менен дагы бир нерсени ойлоп туруп, оюң менен айтып жүгөрсөң, ага да жооп берет экенсиң. Себеби Аллах Таала тактамайынча, бир нерсени толук билмейинче сүйлөгөнгө уруксат берген эмес. Ошондуктан эмне кылыш керек? Динде илимиң жокпу, бир нерсени билбейсиңби? Ан ушундай болот деп айтпагының, билбеймин деп айтканың. Ошондуктан билбеймин деп айтканың, билбеген маселеңди, бул сенин илимдүү экениңдин белгиси. Эмне үчүн? Сен билбегениңди билген адам экенсиң да. Бир адамдар бар, билбейт, бирок билбегенин дагы билбейт дагы билем дей берет. Бул ушунчалык илимсиз, өзүнүн ким экенин да билбейт экен да. Ошол үчүн бир маселе сурап калса, ошону айтыш милдет эмес, таап бериш зарыл эмес сага. Билбейсиңби? Билбеймин, билгендерден сура дегениң. Билесиңби? Анда жашырбай айтканың да. Дин туурасында. Ал эми башка адамдар туурасында дагы оюңа келип, мен ушинтип ойлоп жатам деп айта берген дагы болбойт да. Аллах Таала күнөөдөн, ойлонгондон сактангыла, себеби кээ бир ойлор, күмөндөр, бирөөлөр туурасында күмөн кылгандан сактангыла, себеби кээ бир күмөндөр адамдардын бир күмөн кыла турган болсоң, ал күнөө болуп калат деген. Ошондуктан не деди? Булар Аллах Таалага жалган айтып, Аллах Таала тараптан не деди? Баласы бар деп айтышты дейт. Ал эми пайгамбар алейхиссалам, карагыла, Аллах Тааланын чыныгы душмандары экен буларчы. Аллах жалгыз кудуреттүү, ушунчалык кемчиликтен таза болгон улуу заттын баласы бар деп Аллага каршы сүйлөп, ширк кылып жатат да. Эми Алланын пайгамбары эмне кылып жатат десе, Аллах Таала айтат. Бул аяттын түшүндүрмөсү уламалар айтат. Сен өзүңдү өзүң жок кылып алба. Ушул капырлардын артынан, эгер алар бул Кур'ан-ы Каримге ыйман келтирбесе, кайгырып жүрүп дейт. Пайгамбар алейхиссалату вассалам ыймансыздардын ыйманга келишиге, жаман адамдар жаман иштен токтолушуга өтө катуу мээнет кылгандыктан өзүнү жемелеп кайгырып, кээде пайгамбар алейхиссалату вассаламга кыйын болуп калат эле. Ошондо Аллах Таала пайгамбар алейхиссаламга таслия катары не деди? Сен бул ыйман келтирбей турган адамдардын артынан өзүңдү кайгырта берип, ыйлай берип, кыжалат болуп, өзүңдү жок кылып албагын деп токтотту да. Демек, Алланын душмандары канчалык жаман сөз айтып жатса,
Пайгамбар алейхисалам аларга канчалык жакшылык кылып жатат. Алар жамандыктын эң жаманын, эң чоң жамандык, эң чоң күнөөнү кылып жатса, пайгамбар алейхисалам алар үчүн не кылып атат? Өзүн өзү жок кылып алайын деп алардын туура жолго түшүшүнө пикир кылып атат да. Демек пайгамбар алейхисаламдын жана сахабалардын жолу ушундай экен. Канчалык Аллага, динге адамдар каршы сүйлөсө дале, биз аларга не кылат экенбиз? Өзүбүздүн бардык күчүбүздү жумшап, алардын туура жолго келишине, алардын бактылуу болушуна аракет жана пикир кылат экенбиз да. Ушул жерден Аллах Таала бизге көрсөтүп жатат. Не кылды? Пайгамбар алейхисалам ошончолук Алланын душмандарыга дагы, ошончолук ширк кылган инсандарга дагы эмне кылып атат? Өзүнүн жок болуп кетүүсүнө карабастан өкүнүп, кайгырып, ушулар момун болуп калса экен деп жатат да. Эми караңыздар. Ар бир адам өзүнүн жашоосуна пикир кылып ойлонот. Мен бактылуу болсом экен, мен жакшы жашасам экен депчи. Бирок башкалар бактылуу болсо экен, башкалар ийгиликке жетсе экен, башкалар ынтымактуу болсо экен деп пикир кылуу бул пайгамбар жана пайгамбар алейхисаламды ээрчигендердин жолунда гана болот да. Ошондуктан биздин жашообуз ушундай болуш керек, сахабаларга окшоп. Менин пайдам бүткүл эл жерге тийиш керек. Мен бардыгына пайда жеткизип жашаймын деген көз карашта. Менде эмне нерсе болсо, башкалардын пайдасы үчүн бергенге даярмын. Сахабалар акыркы тамагыны, акыркы суусуну дагы бергенге даяр эле башкаларга, ушулар бактылуу болсун деп. Ошол үчүн иншалла биз ушундай ниет кылалык. Пайгамбар алейхисаламдын жолун жолдоп, канчалык күнөөкөр инсандар болбосун, алардын бактылуу болушу үчүн өзүбүздүн бүткүл нерсебизди бергенге, алардын туура жолго түшүш үчүн колубуздан келген аракетти кылганга даярбыз да иншалла. Аллах баарыбызга ошого мүмкүнчүлүк берсин.